Ассаламу алейкум, урматтуу талас турундары. Кашар сатка чыкты. Чоң сарайы жашанга там менен 2 гектарда айдоо жерлер дагы бар. Кеңештеп коет экен бул жерде. Сорокрайт Кумарга айылынан 10 км аралыгы. Телевышка кеткен жол менен келет. Кыркын сарайдын ылдый жагында. Талас району менен Бакай атам өлгөн лесополоснун тушунда болуп калат туугандар. Свет да бар, отдельный трансформатор коюлган. Жанында чоң каналдан суу өтөт, жайкысын токтобой. Малды сугарганга, жерлерди иштеткенге ылайыктуу. Ошондой эле жакын жерде таза суу, булактын суусу бар экен. Видеодон алыстай туруңуздар, силерге сарайды толук менен тартып беребиз. Тамдын ичин тартып берейин. Ичи жылой. Ушундан 3 бөлмөдөн 2 бөлүнүп тур, чоң там ортосунан. Печка менен жылыйт. Бул жагы ушундан холл, кухня. Бул жагында спальный комната бар. Бул оң жагында да өзүнчө 3 бөлмө бар. Ичине свет кошулган толугу менен. Бул жагы ушундай проекттер окшош. Холл, кухня. Бул жакта ушундай спальный комнатасы бар. Сарайына көңүл буруңуздар, ушундай Г түрүндө узундан кеткен сарай. Бул жактын туурасы 6 метр, узун болжол менен 50 метр болуп калат. Кышан кирпичтен салынган, кышан ортосунан камыштар төшөлгөн. Бул жак сарайдын узуну 30 метр туугандар. Ушул ортосунда жайдак сарайы, аштоолор менен. Там жанында да бош айдоо жери бар. Бул жакта чоң арыктан суу келет. Бул жерде иштетсеңиздер болот. Сарайдын тегерети жайыт кенен. Бул тоо жагында да жайыт жакшы туугандар. Жакшы жери Кумарга айылына, Талаш шаарына жакын болот. Бул каналдан токтой суу агып турат. Ошондой эле бул жерде өзүнчө 1 гектар айдоо жер бар, сарайга караштуу. Сарайдын эле жанында. Мурда иштетилген, ушул чоң арыктан суу келет, каналдын эле башында туугандар. Ал эми сарайдын баасы туугандар $80.000. Кимге кызык болсо, төмөндөн номурга чалыңыздар. Сарайга кайсы жол менен барабыз көрсөтүп берели. 40 лет айылы бүткөн жерде сол жак бетке бурулуш бар, телевышканы көздөй. Түз кетсе, үлүшчелерди көздөй кетет. Сол жакка бурулабыз. Кумарга айылынан ушул жол менен түз эле келгенде бул жак Кыркын сарай болуп калат. Бул жерде телевышка бар. Ушул жерден баштап ушул жол менен түз эле 4 км айдайсыздар лесополосага чейин. Ушул жол менен түз эле киргенде бул үлүш жерлерде ортодо лесополоса көрүнөт туугандар. Жана сол жак бетинде машина өткөнгө бул жерге темирден көпүрө коюлган. Ушул темир менен өтүп түз эле чыкканда бул жерде сарай көрүнөт.